Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Силер менен Курмангазы, бул канал араб тили тууралуу канал. Иншаллах мен буга чейин медицинский курсту шархтагам, түшүндүргөм. Эми азыр онлайн сабактарды Zoom аркылуу прямой эфирде араб тилинин грамматикасын түшүндүрүү боюнча сабактарды ачып жатам. Бул сабактар кимдер үчүн? Мага көп жазышат суроолорду берип, андан көрө ошол сабактарды ачып коеюн деп чечтим. Сабактар акылуу болот, заранее айтып коеюн, анын аягында айтам иншалла. Бул сабактар кимге арналат? Араб тилинин грамматикасын кыйын көргөндөргө, араб тилинде сүйлөшө албай жаткандарга, араб тилинде туура сүйлөмдөрдү түзө албай, китептерди окуй албай жаткандарга, мубтада, хабар, фи'л, фа'ил, маф'ул таба албайт текст окуганда, ошолорго арналган. Ошол нерседе кыйынчылык тапкан адамдар болсо, анда бул сабактар силер үчүн, туугандарым. Эми кимдер окуйт бул сабакты? Жанагы категориядагы адамдар. Силерге, яғни абширу, бул жерде силер жалгыз эмессиңер. Менде да кыйынчылык болгон үйрөнүп атканда, бирок араб тилинин грамматикасы ушунчалык жеңил экендигин түшүнсөңөр силер, таштабай окуйсуңар иншалла. Жеңил эле араб тили, просто туура түшүндүрүш керек. Эмне үчүн кыйын табат адамдар араб тилинин грамматикасын? Анткени китептерди окууда татаал болот. Көп китептер татаал, түшүнбөйт. Ал китептердин түшүнүксүз эместигинен эмес. Ал китептер түшүнүктүү топтолугу, альхамдулилля, жакшы китептер, алымдар жазган. Бирок адам ага даяр болуш керек окуганга. Терминдерди түшүнөт, түшүнбөйт, системасы жок болушу мүмкүн. Баары өтө академиялык түрдө, университеттин бир академиялык түрдө. Бирок андай кыйынчылык жок араб тилин окуп атканда. Мен нөлдөн баштап араб тилинин грамматикасы боюнча онлайн курс ачып жатам. Ошол себептүү эч кандай суусу жок, яғни без воды деген сөз, орусча айтканда без лишнего, да. Татаал терминдери жок. Куран жана хадистерден жана жандуу, живой сүйлөмдөрдөн алынган мисалдар менен, туугандар. Бул сабактарда эмнени сен билесиң? Бул сабактарда жөнөкөй нерселерден үйрөнүп баштайсың. Жөнөкөй, мубтада, хабар деген эмне, фи'л жана фа'ил деген эмне, маф'ул деген эмне, марфу, мансуб, мажрур деген терминдер кандай вообще, ал эмнени түшүндүрөт? Баракаллаху фикум. Жөнөкөй сүйлөмдөрдү кантип түшүнүп, кантип өз алдынча түзүүнү үйрөнөсүң. Бул сабактардын форматы кандай болот? 12 сабак 6 жумада өтүрүлөт. 6 жумада, 1,5 айда. То есть сабактар 1,5 ай болот. Анткени грамматика кичине мээге нагрузка берип, ошон үчүн созобуз да буну 1 айда эмес, 1,5 айга. Түшүнүктүү жана жөнөкөй тилде түшүндүрүлөт. То есть 1 жумада 2 жолу сабак болот жана түшүнүктүү жөнөкөй тилде түшүндүрөт иншалла. Менин сабактарымды көрсөңөр иншалла ошону сезесиңер. Тапшырмалар болот, колдоо болот, обратная связь. Бул сабактар Zoom, анан Telegram эко кошулуп өтүлөт. То есть Zoom'дан өтөбүз, прямой эфир кылып, анан Telegram'дан жазышабыз да. Же болбосо WhatsApp'тан группа ачсак болот кийин иншалла. Сабактардын запистери болот, жазмалары каналда, жабык каналда болот ал жерде. Каалаган убакта кайра кайталап көрө алсаңыздар болот. Жазылыш үчүн могул төмөнкү номерге жазыла, WhatsApp'ка. Бул менин номерим. Ошол жактан жазышып сүйлөшөбүз иншалла. Айлык акысы кандай болот? Акысы 2,5 миң сом 1,5 айга. Бул өтө чоң, өтө сонун мүмкүнчүлүк. Иншалла сөзсүз жазылгыла. Сөзсүз жазылган, иншалла көптөгөн пайдаларды аласыңар. Болгону биринчи потокко 10 эле киши алам, туугандар. 10 эле киши алам, биринчи поток. То есть бул сабак 1,5 айдан кийин кайра жаңы ачылат. Азыр уже болду, ачылбайт да. 10 эле кишини алам. То есть 1,5 айга 10 эле кишини окутам да. Баракаллаху фикум. Ошондуктан тезирээк жазылгыла. Аллах жеңилдигин берсин. Аллаху а'алам, жазакумуллаху хайран.